Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кезектеги саммити башталды. Жыйынга Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко кечке маал келип, аларды Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Орусиянын президенти Владимир Путин да саммиттен бир күн мурун Бишкекке расмий иш сапар менен келген. Ал эми бүгүн Түркмөнстандын мамлекет жетекчиси Сердар Бердумухаметов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон келди. Бул жыйынга Армениянын премьер-министри Николь Пашинян бир катар жагдайларга байланыштуу катыша албаарын билдирди. Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтүп жаткан саммитке КМШга мүчө мамлекеттердин башчылары Аларча мамлекеттик резиденциясына чогулушту. Даражалуу конокторду Конгресс холдон мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Протоколго ылайык жыйын башталганда өлкө лидерлери учурашып, чогуу сүрөткө түшүү расмиси орун алды. Андан соң мамлекет башчыларынын тар чөйрөдөгү, андан кийин кеңейтилген форматтагы жыйын менен уланды. Саммиттин алкагында КМШга мүчө мамлекеттер ортосундагы соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну кеңейтүү, чөлкөмдөгү маалымат коопсуздугун камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү талкууланды. Кеңейтилген форматтагы жыйындын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров олуттуу көйгөй жаратып жаткан климат маселесине токтолду. Региондогу суу ресурстарынын 40%га жакыны өлкө аймагындагы суулардан түзүлөрүн эске алуу менен биз регионду суу менен камсыз кылуу маселесинде жогорку жоопкерчиликти билебиз. Бул контекстте суу ресурстары пайда болгон аймакка климаттын терс таасирлерин, ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн суу инфратүзүмдөрүнүн эскилиги жеткенин эске алуу менен биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга багытталган тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз. Жыйындын жүрүшүндөгү кийинки сөз көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин башкы катчысы Сергей Лебедевге берилди. Ал КМШнын 2024-жылы өтө турчу саммитине Россия Федерациясы төрагалык кылаарын расмий билдирди. Жыйында КМШга кийинки жылы төрагалык кылуу маселеси каралды. Делегациялардын башчыларынын чечими менен 2024-жылы шериктештикке төрагалык кылууну Россия Федерациясына өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Андан соң мамлекет башчылары КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюшту. Өтүп жаткан маанилүү жана масштабтуу иш-чараны жергиликтүү жана чет элдик 400гө чукул жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырып, алар үчүн атайын басма сөз борбору уюштурулду. Саясий иш-чараны чагылдыруу үчүн келген Казакстан улуттук телеканалынын кабарчысы Бишкек саммитти өткөрүүгө жогорку деңгээлде даярдык көргөнүн айтып, эки өлкө ортосундагы мамилеге токтолду. Менин билүүмчө бир катар кужатка кол коюлат. Ол кужаттар биздин ТМД элдери арасында бейбит, ынтымакты, достукка негизделген карым-катнашты тереңирээк өнүктүрө берет деп ойлойм. Ал Казак менен Кыргыз енді өздеріңіз де билесиздер, бир тууган. Биздин ортада үлкөн кандай да бир проблема жок. Енді шегарадагы кейбір кикилжиңдер деген сыяктуу проблемалар бар. Менин оюмча онун баардыгы шешилет. Ал эми жыйындын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди КМШнын ардак ордени менен сыйлады. Өз кезегинде Мирзиёев Садыр Жапаровго жана Кыргыз элине ыраазычылыгын билдирип, бул сыйлоо ага дагы чоң жоопкерчилик жүктөгөнүн белгиледи. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.